Берүүбүздү улантабыз. Бизде дагы да конокторубуз бар. Бүгүн бизде бардыгы сулуулук үчүн көптөгөн жакшы кызматтарды өтөгөн эжекелерибиз келген. Алардын бири Сенсави билимби борборунун мүдүрү Сарыбаева Толкун. Жана ошондой эле Калдыбаева Гүлсара, Океева Бегимай бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Келиңиздер, каттайсыздар. Бүгүн бардыгы балдар үчүн, бүгүн айрыкча бардыгы кыздар үчүн деп сүйлөшүп атабыз да. Куш келипсиздер, көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сиздер кандай жумуштарды аткарасыздар кыздар үчүн? Биз кыздар үчүн сулуулук салонунун адистерин чыгарабыз. Тикмечи, бычмачы, конструирование бар, тырмак өстүрүү, тырмак боёо бар тең, маникюр бар тең бар бизде. Кирпик өстүрүү, кашулама, визаж, косметология бар тең бар бизде. Бардыгы кантип демек баягы сулуулукка тиешелүү кийим-кечеги бардыгы бар экен. Бул билим борбору. Билим борбору. Демек ал жакта бардыгыбыз барып үйрөнсөк болот экен. Үйрөнсөк болот, ооба. Гүлсара айым, сиз ушул учурда эжекебиздин борборуна барып окуп аткан экенсиз. Кайсыл жагында окуп атасыз? Мен закройщик модельер жагында окуп атам. 1 ай болду. Рекламадан таап буларды кыздарды, анан телефонду звонок эткенде кыздардын үндөрү жагып калып, айтып атам, мен ушул жака барып окуймун депчи. Буга чейин өзүңүз шыгыңыз бар экен демек, э? Өзүм үч кезинде эле тигип, ар кайсы нелерди бичип, бирдемке кылып тегерчим, бирок именно профессионалдуу эмет алчу эмесмин, анан ошону барып окуйн деп. Демек сиздерде баягы жогорку окуу жайларда деле окуп атышпайбы, конструктор модельерге, сиздерде канча убакыттын ичинде ошол билимди алсак болот? 3 айдын ичинде алышат. Бизде студенттер келишет, окуудан кийин окушат. Кечки да курс бар, 6-дан баштап окуса болот. Кошумча окуу болот. Кийин окууну каникул убагында өздөрүнө акча таап алса болот. Жакшы экен. Бегимай, сиз барып окуп атасыз. Кайсыл жагында окуп атасыз? Школда окуйм, 24-чү гимназиясы. Бул көйнөктү тиккен. Өзү тиккен. Жок, бул менин. Бегимай модель экен да, модель болот. Көйнөктөрүн тигип көрсөтүп эже эметти да. Бул сиздин эң эле биринчи эмгегиңизби же кандай? Биринчи эмгеги өзү бычып, өзү моделировать этип жазады. Жакшы экен. Гүлсара айым, айтыңызчы, буга чейин башка кызматтарда иштедиңиз беле? Эмне үчүн кайра эми ушул нерсеге окуп үйрөнөйүн деп атасыз? Өзүм вообще по специальности агроном плодовых животных. Техникум деп агрономический. Бирок эми дайыма ушу тиккенге кызыкчумун да, өзүм кичи кезинен эле бирдемкелер бичип эле тигип эметип аябай эле кызыкчумун да. Анан Демек бул ички каалообуз. Ишке ашырдыңыз. Хобби сыяктуу. Бул табигатты сырткары бул жерден баягы жакшы киреше да тапса болот, мен ойлойм. Себеби дегенде үйрөнгөндөн кийин буйрутмаларды алсаңыздар. Буйрутма алса болсо, актуалдуу да эле. буйрутма алса болот, цех ачып кетсе болот өз алдынча. Анын үчүн цех ачыш үчүн бычканды да, тиккенди да билиш керек. Көбүнчө ошондойлор да келишет да, бизден консультация алганы келишет. Толкун эже, сизге мүдүр катары, жетекчи катары суроо берели. Канчадан бери ушул борборду, канча болду негизи эле ачылганына? Биздин Сенсави адистерди даярдоо борбору 1 жыл болду. 1 жыл болду. 1 жыл болду. 1 жылга толгонуна карабастан биз көп иштерди жазадык, көп окуучуларды бүтүрдүк. Биздин окуучулар Россияда, Америкага, Европаларга кетип атышат. Сертификат берилет. Сертификат берилет, международный сертификат, диплом берилет. Биздин адистер аябай тажрыйбалуу, Америкада иштеп келген адамдар. Демек, мисалы үчүн татты баргысы келип калды сиздергечи, анан кийин окугусу келип калды, тикмечиликтичи. Канча убакытка чейин барыш керек жана канча жолудан барыш керек жумасына? Жумасына күнүгө келет, биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин күн сайын келет, 3 сааттан 4 сааттан окуп кетет. Анын ичинде силер моделированияны да үйрөнөсүңөр. Өз каалаган, например, сүрөттөн көрүп жасасаңыз болот. Канча төлөйбүз 1 айына? 1 айына кардарларга
мындай баасы өтө деле кымбат эмес, 3,5 миң сом бир айга. 3,5 миң бир айга. Ал тикмечиликке дейли. Тикмечилик баарын үйрөтөбүз. Баардык багытта. Мисалы тырмак боёо ошол. Жок, Алар башкача баа болот, э? Тикмечилик. Ал эми бул дароо эле ушундай салон красотага иштеткиси келип калды да, сулуу салон. Анан кийин кандай кылыш керек? Мага Нияз маникюр педикюрга келип турам дейт. Ооба. Чачымды өстүрүп кирпик чапайын. Сулуулук салонуна иштегенге биз болсо бизде окуп баштаганда бизде скидкалар болот. Мисалы чач тарашты окуп баштаганда калган маникюр, визажга биз скидка жасап беребиз. Бардыгы арзандатуу менен биринин артынан бири үйрөнүп кетебиз. Арзандатуу менен, анткени салондо иштегенде бүт адистер камтылыш керек. Чач тарачты билсе, боёнтконду да билиш керек, стилист. Өзүнө эле жакшы. Өзүнө Жакшы. Бегимай, сизден сурагым келет. Чоңойгондо ким болосуз? Мен эжемдей тиккенге үйрөнгүм келет. Тикмечи болгуңуз келет. Азаматсыз Азыр кыялдарыңыз. тигесизби? Баягы курчактардан баштайт эмеспи баардык эле кичинекей кыздар? Тигип каласызбы кээде көрүп? Мага да келип калат деп үйрөткүлөчү деп мени тигини тиккем келет, буну тиккем келет деп эметет. Эжекелер айтсаңыз, сөзсүз эле түрдө баягы шык болуш керекпи же болбосо аябай баягы чындык каалооң болсо үйрөнүп кетүүгө мүмкүнбү? Чындык каалоо болуш керек. Эң главныйчы. Андан кийин үйрөткөн биздин колубузда десек болот да. Биз өзүбүз үйрөтөбүз. Демек, мен шоом жок. Себеби дегенде мен байтакты да тиге албайм. Тишик кылып тигип коем да. Сиз келсеңиз, ийне кармаганды үйрөтөбүз. Жакшы. Сен өзүң айтып жаман жагыңды рекламалабай жөн туруп, биз сени аябай сонун деп бактап. Мен тишик кылам көрүп дейби. Жакшы, Гүлсара. Канча көйнөк тиктиңиз? Санап эле жок, ошо көп эле көйнөк тиктим өткөндө. Мына өзүм деле эркектерге да рубашки, толстовки, мына өзүм кийип турган көйнөк. Өзүм моделировать этип, мына Толкунга рахмат, үйрөтүп, ошояктан үйрөнүп, өзүм моделировать этип тигип алдым. Мага мындай өзгөчө эле жок көйнөк тигиш керек болуп атат да. Ал кандай болот? Такырында өзү эле кийилип калып турганчы. Көйнөк кандай болот? Ойлоп табабыздан. Кантип элестетет элеңиз? Мисалы үчүн бир мындай элде жок, бирок башкача мындай оригиналдуу көйнөк болуш керек болсо. Бул айрыкча эми баягы ырчылар, чоочуларга жакын да. Өзгөчөлөнгөндү жакшы көрөт. Кээде менин көйнөктөрүмдү көрүп алып кызыгып баштайт. Ушул көйнөгүнө кызыгып жүрөм аябай. Өзгөчө болгондо мисалы кыргыз орнаменттери мененби Жок, мындай такыр эле өзгөчө да мындай адамдар келе атканда эле чөптөрдөн эле чөптөрдү чөптөрдөн жасаса болот. Эмеден целлофановый мешочектерден жасаса болот. Андай уже фантазия. Фантазиядан да. Мындай көчөгө чыкканда эле элдин баары мынтип буруп карай турган болупчу. Өтүп барат эле мынтип карай турган. Картондордон, кагаздардан. Ошондо бар Бизге келиңиз. Шариктерден дагы көйнөк эметишет да. Сиз бизге келиңиз. Мен сиздикин ойлонуштуруп жасап берели. Болот, э? Болот. Жоо, рахмат, бүгүн барабыз. Өзгөчө көйнөк алган. Көчөдөн көрүп калсаңыздар, өзгөчө көйнөк менен таң калбаңыздар. Биз ушу айымдарыбыздан барып тикпейбиз, буйруса. Сиздерге рахмат келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Колуңуздарга береке берсин. Колуңуздардан көрүңүздөр төгүлөп, ушу кыргыз эли үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер. Силерге да рахмат. Бизди 5-каналга чакырып, бизден ушундай интервью алганыңызга. Келип туруңуздар. Кайсы жактан тапсак болот сиздерди? Биз Facebook, Instagram, бүт соцсетилерде. Сенсави. Кечиресиз, Сенсави окутуу борбору десеңер болот, табылат. Сенсей эмес. Сенсей эмес. Сенсави. Ошондо өзгөчө көйнөктү тигип бересиз ошондо. Чоң рахмат. Келип туруңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Силерге да чоң рахмат. Чоң рахмат.